Күн ысып аба табы көтөрүлгөн сайын жарандар мына ушундай көлдөргө байма-бай түшө башташат. Бирок эс алуу коопсуздук менен коштолбосо кырсык айланышы толук мүмкүн. Сууга түшкөндөрдүн саны кескин көбөйгөн сайын сууга чөгүү фактысы да катталат. Андыктан ӨКМ адистери коопсуздук эрежелерин так сактоого чакырат. Жаш балдарды биринчиден кароосуз калтырбайбыз. Жана ошондой эле Бишкек шаарынын аймагында уруксат берилген жайларга гана сууга түшүүгө болот. Сууга түшүп жатканда дагы уруксат берилген жайдын сууда куткаруучусу болуш керек. Милдеттүү түрдө сууга кирип жатканда суунун жылуу же муздагын билип, ошого өзүнүн денесин көндүрүп алып, анан сууга түшүүнү сунуштайбыз. Айрыкча балдарды кароосуз калтырбоо маанилүү. Мас абалда сууга түшүү, тереңдигин билбеген жерге секирүү эң кооптуу аракеттердин бири. Андан тышкары сууда белгиленген аймак болот. Андан ары өтпө деген буй деп коебуз, мындайча айтканда. Ошол аймактан өтпөгөнгө да чакырабыз да. Аба ырайы бузук убакта дагы сууга түшкөнгө тыюу салынат да. Эс алууңуз жагымдуу маанайда өтүш үчүн сак болуңуз. Сууда түшүүнүн жөнөкөй эрежелерин сактоо өзүңүздүн жана жакындарыңыздын коопсуздугу. Кандайдыр бир кырсык катталган учурда 112 кыска номерине кабарлаңыз. Видео пайдалуу болгон болсо, жактыр, бөлүш, сакта.